Башкы прокуратура Саламаттыкты сактоо министрлиги 3,5 миллион сомго мыйзамсыз дары сатып алган. Ирандан алып келинген $1,5 миллиондой таңгак тамеки аныкталды. Маматалиев $26,500 кол саатты кайдан алганын айтты. Күндүн орчундуу жана урунттуу окуяларын баяндаган айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айпер Эшенкулова алып барам. Бизден алыстабаңыз. Башкы прокуратура Саламаттыкты сактоо министрлиги 3,5 миллион сомго мыйзамсыз дары сатып алган. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирус пандемиясынын биринчи толкунунда мамлекеттин казынасына 3,5 сом зыян алып келген. Сколько? Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Көзөмөл органы текшерүү учурунда министрликте дарыларды сатып алууда бир катар мыйзам бузуулар болгонун аныктаган. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги дүйнөлүк банктын эсебинен коронавирустук инфекцияга каршы күрөшүүнүн алкагында башка дары-дармектер менен катар лапинавир, ритонавир препаратын сатып алганын аныктады. Кийинчерээк ал банк тарабынан баалоо баскычында сатылып алынган дары-дармектердин тизмесинен чыгарылган. Кыргызстандагы эң чоң мыйзамсыз дары базары да ушул жерде жайгашкан. Бул жерден врачтын рецеби жок берилбей турган дарыларды да таап алса болот. Сатуучунун алдында бир баштык эле дары турганы менен базардын ичинде жашыруун кампалар бар. Бирок буга карабастан министрлик чукул зарылчылыктан улам 2020 жылдын 13 апрелинде республикалык бюджеттин эсебинен жалпы баасы 3,5 миллион сомго калидавир дарысын сатып алган. Препарат ошол боюнча кампада турат. Эч бир ооруканага бөлүштүрүлгөн эмес. Я смотрю, вы тут тоже немножко в шоке, да? Что тут такого? Учурда убактылуу клиникалык колдонмонун 3-чү версиясына ылайык лапинавир, ритонавир дарылоодо колдонуудан чыгарылган. Ирандан алынып келинген $1,5 миллиондой таңгак тамеки аныкталды. Кыргызстанга акциздик белгиси жок 500,000 таңгактан ашык тамеки ташылып келингенин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Ирандан тамеки өндүмдөрүн Кыргызстандын Жараны А.Н. деген адамдын аты менен алып келишкен. Бул жаран эч кандай экономикалык ишмердүүлүк менен алектенбейт. Салык органдарында каттоодон өткөн эмес. Аткезчилик жол менен алып келген тамекинин саны 500,000 таңгактан ашат деп айтылат маалыматта. В количестве 518 450 пачек безакцизных марок. Так было установлено, что с Республики Иран через Республику Туркменистан, Республику Узбекистан от компании Speedcargo АНТ на имя гражданина Кыргызской Республики АНМ прибыли 2 грузовые автомашины с грузом сигарет безакцизных марок на таможенный пост «Доступ» Орской области. Финансы полициясынын алдын ала эсептөөсү боюнча ташылып келинген чылымдын акциздик салыгы 20,700,000 сомду түзмөк. По предварительным расчетам, акцизный налог на вышеуказанные сигаретные изделия составило бы около 20 миллионов сомов. Страшно, очень страшно. Маматалиев $26,500 кол саатты кайдан алганын айтты. 26 февральда Спутник басылмасынын журналисттери парламенттин айрым депутаттарынын кол сааттарынын болжолдуу наркы тууралуу материалды чыгарышкан. Ага ылайык эң кымбат саат эл өкүлү Марлен Маматалиевке таандык экен. Баасы $26,500. Маматалиев өзүнүн Facebook барагына пост жазып, саатты кайдан алганын түшүндүргөн. Анын айтымында кол саатты ага Москвадагы досу белекке берген. Дос деген сендей дос болот. Дос деген сендей дос болот. Депутат сааттын оригинал же жасалма экенин билбей турганын, ошондой эле белекке келген жылкынын тишин ачып карабайт дегендей белектин наркын сурабаганын баса белгилеген. Экинчиден, мен өзүм $26,500 сатып алмак эмесмин. Бир бөлмөлүү батерди колума тагып жүргөнгө дитим барбайт. Мен бай маналуу жашоонун артынан кубайм деп жазган Маматалиев.
Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз bizon.kz.